27 февралда бир мандаттуу 1 май жана Свердлов шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын кайра шайлоо болот. Конституция боюнча жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын парламенти мыйзам чыгаруу бийлигин жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде контролдук функцияларын жүзөгө ашыруучу жогорку өкүлчүлүктүү орган болуп саналат. Жогорку кеңеш 90 депутаттан турат жана жалпы тикелей шайлоо аркылуу элдин эрк ниетин билдирүүсү менен 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Жогорку кеңеш мыйзамдарды кабыл алат, республикалык бюджетти бекитет, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек араларын өзгөртүү тууралуу маселелерди чечет, Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшүнүн маселелерин карайт, өлкөдө согуштук же өзгөчө абалды киргизет. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн анын чектеринен тышкары жерлерде пайдалануунун мүмкүнчүлүгү жөнүндө маселени чечет. Министрлер кабинетинин төрагасын, анын орун басарларын жана министрлер кабинетинин мүчөлөрүн дайындоого макулдук берет. Конституциялык соттун жана жогорку соттун судьяларын шайлайт жана аларды кызмат ордунан бошотот. Конституциялык соттун жана жогорку соттун судьяларынын арасынан төрагаларын 5 жылдык мөөнөткө дайындоого жана бошотууга макулдук берет. Улуттук банктын төрагасын, эсептөө палатасынын мүчөлөрүн, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөлөрүн шайлайт жана кызмат ордунан бошотот. Акыйкатчыны жана анын орун басарларын шайлайт жана кызмат ордунан бошотот. Ар жылы президенттин кайрылууларын жана республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө министрлер кабинетинин отчетун, башкы прокурордун, улуттук банктын, эсептөө палатасынын төрагаларынын отчетторун, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрагасынын жана акыйкатчынын баяндамаларын угат. Президенттик шайлоону дайындайт.